Саламатсыздарбы, обудо Лондон BBC Кыргыз кызматы. Дүйнөдөгү соңку окуялар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Түркиянын полициясы жаңы жыл түнү 39 кишини атып өлтүргөн чабуулчуну издөөдө. Чабуул боюнча шектүү деп табылган кыргызстандык жаран сурактан кийин кое берилди. Пакистандагы экономикалык жана коопсуздук коркунучтарынан улам ондогон жылдар мурун өз өлкөсүнөн качып чыккан афгандар мекенине кайтууда. Дүйнө боюнча жол жүрүү убактысын кескин кыскартып, добуш ылдамдыгынан тез жүргөн учактар иштелип чыгууда. Түркиянын полициясы Стамбулда түнкү клубда чабуул жасаган кишини издеп жатат. Түрк маалымат каражаттарында чабуулга байланыштуу шектүү деп табылган кыргызстандык жаран эки өлкөдө суракка алынып кое берилди. Түркиянын коопсуздук кызматы терактка шектелген адамды издөөгө алды. Стамбул шаарындагы кол салууга шектелген адам өзү тарткан видео. Ал калаанын борбору Таксим аянтынын айланасында жүрөт. Коопсуздук кызматкерлери бул адам партизандык согуш ыкмасын жакшы билерин жана ал Сирияда машыгуудан өтүп келгенин болжошууда. Буга чейин айрым маалыматтар шектелген куралчан Кыргызстандын жаран экенин. Ал ноябрда үй бүлөсү менен чогуу Түркияга келген деген маалыматтар тараган. Кыргыз расмийлери кол салууга жергиликтүү жаран шектелип жатканын тергөөгө алганын билдирген. Бирок соңку жаңылыктарга ылайык шектелген кыргыз жараны көрсөтмө берип, ал окуяга тиешеси жок экени аныкталган. Эми кол салууга шектелген адам тууралуу ар түрдө кайчылаш маалыматтар тарап жатат. Түркия чабуулга байланышы бар деген шек менен 16 адамды камакка алды. Алардын арасында 2 чет өлкөлүк жаран аэропортто кармалган. Борбор Азиядан келген мигранттар басымдуулук кылган бул райондо полиция тинтүү иштерин жүргүзүүдө. Албетте чыккынчылар бардык жерде бар. Бирок чабуулчу Борбор Азиядан келген адам болсо, бул бизге сокку болот. 39 адам курман болгон. Рейна клубунун алдында 200 тургун чогулуп каза тапкандарды эскеришти. Түркиядагы коопсуздук абал курч болгондуктан туризм тармагына сокку болууда. Былтыр өлкөдө 30дан ашын теракт болуп, жергиликтүү эл коопсуздугуна кооптонууда. Көп афгандар Пакистанда туулу өскөн. Ошондуктан Пакистандын 3 миллион афган качкындарынын баары чыгып кетсин деген талабы чек арада башламандык жаратып, кишилерди туңгуюкка кептөөдө. Бул афгандар Афганистандын өзүндө саламаттык менен камсыздоо, билим берүү, көнгөн Пакистандагыдай жашоого жетүү үчүн дале көп бар деп эсептешет. Мекенине карай сапары тууралуу BBC'ге афган качкындарынын бири айтып берди. Сайфур Рахман 30 жыл мурун Афганистандагы согуштан качып Пакистанга отурукташкан. Бүгүн ал коопсуздук көйгөйлөрүнө карабастан өзүнүн жерине кайтып барууда. Ал Афганистанга кайтып барган 10 миңдеген качкындардын бири. Буга Пакистандан 5 миллион мигрантты өз өлкөсүнө жөнөтүү өнөктүгү себеп болду. Пакистанга караганда Афганистандагы жашоо татаал болот. Жаңы өлкөгө көчүп бараткандай сезилип жатат. Бириккен Улуттар уюмунун качкындар агенттигинин айтымында күнүнө 5,5 миң качкын өзүнүн өлкөсүнө кайтып барууда. Пакистан экономикалык жана коопсуздук маселеден улам бул кадамга барганын айтат. Бирок Афган жана Пакистандын аскерлери чек арада чатакташа кеткени качкындардын абалын курчутту. Көптөр полиция тарабынан куугунтуктоого алынганын билдиришүүдө. Афганистандын баш калаасы Кабулга күн сайын жүздөгөн тургундарды ташыган унаалар келүүдө. Сайфур Рахман жана анын үй бүлөсү дагы келип, Бириккен Улуттар уюмунун борборунда каттоодон өтүп жатышат. Аларга Афганистандагы миналар жана башка жардыруучу заттар тууралуу сабак болду. Андан соң үй бүлөгө финансылык жардам көрсөтүлдү. Ар бир адам $400 алат. Бул каражат бир нече аптага гана жетет. Ооганстандын армиясы айрым аймактарда Талибан кыймылына каршы салгылашууну улантып жаткандыктан качкындардын көбү өзүнүн турак жайларына кайтып бара алышпайт. Сайфур Рахман Пакистандан көчүп келип, жаңы катаал турмушун баштады. Сиздер көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. AQShnын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын Американы ата турган атомдук ракета чыгарабыз деген билдирүүсүн болбогон кеп деп жокко чыгарды. Ал Twitter аркылуу андай болбойт деп гана койду. Түндүк Кореянын лидери Ким Чон Ын бул ракетаны куруп бүткөнү калды деп жар салган эле.
Сириялык козголоңчулардын бир нече тобу Орусия менен Түркия Казакстанда өткөрүүнү болжоп жаткан тынчтык сүйлөшүүсүнө катышуу тууралуу кеңешмесин токтотуп коюшту. Алар билдирүү таркатып, Сириянын өкмөттүк күчтөрү менен ирандык согушкерлер ок атышпоо шартын бузду деп айыпташты. Өкмөттүк күчтөр токтобосо сүйлөшүүгө катышпайбыз дейт козголоңчулар. Сауд Арабияда бир нече чет өлкөлүк жумушчу абакка кесилип, камчы менен сабала турган болду. Алар Сауди Бин Ладен компаниясы бир нече айлык эмгек маянасын төлөбөй жатканы үчүн каршылык акциясына чыгышкан эле. Меккедеги сот 50 чакты чет элдик жаранды ар кандай мөөнөткө кесип, айрымдарына камчы жазасын берген. Былтыр мунай баасы түшкөндө Сауд Арабия жапа чеккен эле. Добуш ылдамдыгынан да тезирээк жүргүңүз келеби? Мисалы Лондондан Нью-Йоркко 4 саатта жетүү мүмкүнбү? Эгер акча жетиштүү болсо, албетте мүмкүн болчу. Конкордко эле билет алып учуп бармаксыз. Азыр суперсоник ылдамдыкта аскер учактары гана жүрөт. Бирок бир катар жекеменчек фирмалар жаңы суперсоник учактарды иштеп чыгууда. Ылдамдыктын кезектеги сынагында көрүнүшү мүмкүн, бирок бул куш андан ары учуп кетти. 1969-жылы Конкорд учагы алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн. Конкорддун учушу технологиялык керемет деп аталып, ал добуш ылдамдыгынан да тез учкан алгачкы коммерциялык учак болгон. Конкорд 2003-жылы токтотулган. Андан 3 жыл мурун Конкорд каргашалуу кырсыкка кабылып, кадырына катуу доо кеткен. Арзан саякаттоо орунда анын кымбаттыгы да оор келди. Учак канчалык тез жүрсө, ошончолук аэродинамикасы күчтүү болот. Суперсоникалык учуу кайра келиши мүмкүнбү? Бул учак 50-60 жылдарда, мындан 60 жыл мурун курулган. Биз азыр 21-кылымда кандай дизайн чыгара алабыз деп ойлонуп жатабыз. Азыркы учактар мурдакыдан кыйла өнүктүрүлгөн болот. Демек алар ыңгайлуураак, учуусу дурус, дүйнөнүн көбүрөөк шарларына каттап, көбүрөөк киреше тапкыдай болот. Айрым компаниялар суперсоникалык дизайндарды чыгара баштаган. Бул учакты америкалык Aeron компаниясы жасоодо. Airbus компаниясы менен бирге иштеп алар ылдамдыгы жогорку коммерциялык учагын жасап жатышат. Boom Technology жана Spike Aerospace компаниялары да ушул багытта иштейт. Эгер суперсоникалык учуу арзандаса, келечекте ал коммерциялык каттоолорго кайра кириши мүмкүн. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Англис премьер лигасында Арсенал менен Борнмут, Стоук менен Уотфорд, Кристал Пэлас менен Свонзи ойнору күтүлөт. Кече Ливерпуль менен Сандерленддин таймашы 2-2 менен тең чыкты. Жермейн Дефо 2 жолу пенальтиден гол киргизди. Манчестер Сити 2-1 эсебинде Бёрнлини утуп алды. Манчестер Юнайтед 2-0 менен Вест Хэмди утту. Манчестер Ситинин тренери Пеп Гвардиола спорттогу карьерасын жыйынтыктап жаткандыгын билдирди. 65 жашка чыккан Гвардиола дагы 3-4 сезондо иштерин айткан. Ал буга чейин Барселонаны, Баварияны жетектеп, өткөн жайда Мануэль Пелегрининин ордуна келген. Барселонадагы 4 жыл ичинде 14 кубокты утуп, анын ичинде Испан лигасын 3 жолу, Чемпиондор лигасын 2 жолу уткан. Британдык биринчи ракетка Джоанна Конта Кытайдагы Шэньчжэнь ачык чемпионатынын чейрек финалына өттү. Ал америкалык Ваня Кингди 3 сетте утуп алды. Ал ортодо дүйнөлүк экинчи ракетка Сирена Уильямс 4 айдан бери кортко биринчи жолу чыгып, Оклендде ABC Classic чемпионатында биринчи оюнда жеңишке жетти. 35 жаштагы Сирена франциялык Паулин Паментьер менен беттешкен. Жаңылыктардын соңунда медиктер ар дайым эле операцияны кынтыксыз жасоого умтулушат. Бирок Вьетнамда мына бул кайчыны 18 жыл мурун операция болгон кишинин ичинен алып чыгышты. Дат басып калган, узундугу 15 сантиметр болгон кайчы Ма Ван Нат аттуу бул киши өткөн айда жол кырсыгына кабылган соң УЗИге барганда табылыптыр. Ал негизи дурус эле жүргөнүн, бирок бир нерсе ойдогудай эмес экенин сезчүмүн дейт. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан соңку жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. Программаны алып барган мен Акчулпон Койчиева. Эфирде жолукканча саламатта туруңуздар.